өзү иштеп эме кылса, чисто 200 миң алса болот. 200 миң таза тапса болот. Таза тапса болот. Причина продажа Кыргызстанга кетип атыптыр туугандар. Кыргызстандан иш баштап ошого срочно сатыш керек экен. 698.691. Мына алды да? Бул бильярдтык эле стол. Биякта бар жок. Болбой калабы, мындай калабы деген нерсе болбойт. Бунун өзүнүн адамдары бар. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Готовый бизнес сатууга чыгып калды. Өтө срочный баада демекчи. Бибирова менен Алтыпияланын ортосунда. Мен адрестен сиздерге айтып кетейин. Мурановская 6-да, мына ушул жерде жайгашкан, подвалды карай түшүп кетесиздер. Проходимость эми элдер эми көп өткөн жери, мына жерде Дикси деле болсо керек. Мына Дикси. Диксинин жанынан ушундай түшүп кетесиздер. Кечки 11ге чейин ушул жерден түшкөнгө болот негизичи. Анан түндө озон бар. Эми бул жака адам по-любому эле кирет да. Анан 24 саат бою иштейт негизи бильярдный. Ушул жагынан киргенге болот. Жана жабылып калганда бул жакта деле жанагылар бар. Дүкөн, аптекалар бар. Эми эл мындай постоянно өтүп турган ушундай жер да. Парковка кеңири, эми полный сиздерге возможносттарын айтып коеюн туурабы. Наркы жактарда красный, белый, пятерочка, анан полный жанагы бардык эле нерсе бар жер. Срочный сатылып атат. Басыны 2,5 миллионго негизи алышкан экен бир жыл мурдачы. Бул давнодон бери иштеген, жанагы клиенттер топтогон ушундай бильярдный экен туугандар. Басыны 2 миллион 300-гө чырып коюптур. Мындай нак акчасы болгон болсо 2 миллионго берип салам деп атат да. Анан кечээ күнү башка YouTube каналдарга чыгарган экен. Бардык эле жана бөлүп төлөө анамналар менен чалып атпыр да. Бөлүп төлөө жолдор деле бар дейт да. Ошол басын сүйлөшөбүз дейт. 1,5 миллион акчаны бериш керек болот. Калганын бөлүп төлөөгө болот сүйлөшөбүз дейт. Машина менен жана алмаштырып наркы берки жолдору деле бар экен туугандар. 5 жанагы бильярдный столу бар, анан американский дагы бир столу бар. Жалпы квадрат метри 250 квадрат метр экен. Айына аренда платасы 350 миңден экен. Акыркы жанагы оплатасы төлөнгөн экен, акыркы айы. Не деп коет? Кыскасы бизден алыстабай тургула, ишкерге кирип полный маалыматты ээси менен биргеликте берелик. Лайктан баскыла туугандар, бильярдка кызыгып даяр бизнес ушундай алам дегендерге, бильярд ачам дегендерге жөнөтүп койгула, мына готовый бизнес сатылып атпыр деп. Булардын өзү жанагы Instagram деле бар, 2-3 миң, 5-6 миң деп ошондой подписчиктер полный бар жогу менен өткөрүп беребиз дейт туугандар. Причина продажа Кыргызстанга кетип атыптыр туугандар. Кыргызстандан иш баштап атыптыр, ошого срочно сатыш керек экен. Дикси жактан ушундай түшүп келгенде, бул жерде озон бар. Адам бул жака түшкөндө эми бильярдный залды көрөт. Келген адам интерес кармайт, башка кылат, анан постоянно клиенттери деле бар. Бүгүн негизи бир башка жерде чоң турнир болуп атпыр. Ошого элдер кеткен окшойт. Бүгүн азыркы учурда 4 столдо адамдар ойноп атат, наркы жактагы столдо дагы. Келиңиз, амандашып, кенен маалымат беребиз. Канча сомдук? Алейкум ассалам. Канча сомдук? Жанагы мына парталар канчага сатабыз, кандай кылабыз? Өзүңүздөн айтып кетесиз балам. Парталарга келгенде, парталар отдельно сатылбайт го, бул готовый бизнес болуп айтылып, готовый полный ичинде эмне болсо ошонун баары сатылып атат да. Полный калат. Ооба, полный калат. Басына келсек, биринчи биз готовый кылып сатып алабыз да буну. Биринчи владелецтердин айтымы боюнча эң кымбат столдор ушул 2 стол. 350 миңден ары турат деп айтылган сөзү бар. Калган 3 столдорубуз ал ошо 200-250 миң тегерегинде турган стол. Азыр рыночный бала. Цветтери жакшы жанат экен, как обычно дегендей элечи, а? Ооба. Күнүнө канча сомдук выручка бар мындай? Жок дегенде, Эми жок дегенде 20. Жок дегенде 20 бар. 20 смело бар. Болду дегенде момундай будный күндөрү бир 30га чейин болот. Выходной күндөрү 40, ошо 35тен ары 40 ушундай бирдемелерден болот. Азыр мына акчасын даярдап, комфорт машина алам дегендер деле көп да, мисалы бизнеске кызыгып, кандай кылам, эпте алам дегендер көп да. Мисалы ушул даяр бизнести алып, айына канча мындай таза прибыль тапса болот?
Сиз айтып берсеңиз. Өзү иштейм деген болсо, бир адам алат по-любому. Ушул жерде болуп өзү иштесеби? Өзү иштесе, өзү иштеп эме кылса, чисто 200 миң алса болот. 200 миң таза тапса болот. Таза тапса болот. Управлять этип, тазалап каралат дегенде. Минимум азыркы сезондун эмеси менен айтып атам да. Күзгү малы, бунун бильярдный сезондо өзү күзгү малы башталат. Таза суук моменттерде бул бир сезондо мага берген акчаны бир сезондо чыгарып алса болот, ким иштетсе да. Бул то есть даяр да. Бир ай арендасын берди, болду, ишин баштай берет дальше. Эч кандай буга вложение, анан болбой калабы, мындай калабы деген нерсе болбойт. Бунун өзүнүн адамдары бар. Любой момент келет. Куштар деле келип ойнойт экен, бул жакта. Обязательно келишет. Күндүз бассам келишет. Отуруп эми келген адамдар суп ичем десе, бардык эле өзү бильярд ойной берет. Достор менен келгендер отурганга деле возможностор бар экен. Зарядка сайганга деген месталар туугандар. Бул жагы мына көрүп атасыздар, залды бир көргөзүп коеюн. Ушундай. Зал ушундай. Бул жагда холодильниктери бар, өздөрү карайт экен бардыгы. Жүрүңүздөр. Анда эле көргөзүп коелук. Сиздерде полный мындай ичимдик жок экен негизи, мындай ачуу ичимдиктер жок экен. Ачуу ичимдиктер жок, но бирок эмеге ИПга эме разрешен. Разливный пивога разрешениясы бар. Разрешениясы бар ал жагын. Любой момент сатып алган адам өзүнүн ИПсы менен келтирип, любой фирма менен сүйлөштүрүп, разливный койдурса болот. Канча жылдык договор бар негизи бул жерде? Кандай? Бул договор менен мен 1 жылдык договор менен алгам. Биздин иштетип атканыбызга 1 жыл болуп калды, почти 1 жыл болуп калды, 11 ай болду. Но кийинки алган адамдар менен деле уже арендатор менен сүйлөштүрүп, беттештирип, өздөрү договор түзүп алышат. Канча жылга болсо, ошончо жылга түзүп алышат. Эч ким текшерип келип андай жактары кандай? Жок, андай жактарын бүт арендатор ошо бердин владелец өзү полный сүйлөшүп, чечип эме алышат. Мен жактарын деле, башка жактарын деле өздөрү сүйлөшүп чечип берет. Андай тема болбоду? Жок, андай мо рейдтерден деле бирөө басып келген жок деп өстө. Жакшы экен анда. Бул жакты дагы көргөзүп коелук. Бул жакта азыр адамдар ойноп аткан учуру. Американский бильярд. Ушул ноутбугуңуз деле калатпы бул жерде? Полный калат. Мен болгону эле өзүм барсеткамды алам, калазы эмени рабочий телефондон бери WhatsApp бүт полный калтырып кетем ошол жерге. Өздөрү деле келип отуруп алып, полный архивтерди караса болот. Мынакей, аркылайдын эмеси жапкан могу июнь айдыкын мерден 698.691. Мына алды да? Бул бильярдтык эле стол. Биякта бар жок. Биякта бар жок. Бардыкын кошулган эмес бияка. Но каласа кийин өзү кошо алса болот. Мен барды да бияка кошуп иштетем десем. 1 айдык, Ооба. Могу 1 айдын выручкасы, но чисто столдон түшкөн акчалар. Почти 700 миң турат. Ушул мына акыркы айдык ошондо мына өткөн айдык. Башка айларга коюласызбы? 1-2 ай. Башка айдыкын мен ошол компьютер жакшы түшүнбөйт чынында. Мен баяда бирөөгө таап бергем да, ошону кайра унутуп койдум чынында. Бул жерде монитордо полный көрүнүп турат экен, Ооба. Ойноп атат, кандай болду? Светин деле ушул жерден жанагы жандырышат. Ооба, открыть деле, например, мына 4-чү столбу, 4-чү столго киресиз. Мен кайра өзүм беркемин аккаунтуна кирип алайын, оператордукуна. Мына 4-чү столду ачып турган болсо, мына мерден открыть, лампа күйдү. Лампа күйдү, жакшы экен. Кайра жаап ошол жерден жаап расчётун кыла берет. Ошол жерден. Биз тетрадь демеге да түшүрөбүз. Мисалы үчүн, тетрадь немеси менен алып келген да. Мисалы үчүн, мерден дагы бир мындай эле, кечээкү, например, кечээкү күндүкүн көрсөтүп берейин. Мына мисалы үчүн мерден мына таза бир 24 миң деп турат. 24 миң деп турат. Бар менен чогуу мына кечээкү мерде ойнотулуп эме кылган. Момундай болуп бардыкы жазыла берет да. Общий чогулуп келет дагы мерден уже бар менен чогуу 32.363 түшкөн кечээкү. Бул азыркы сезонго бул өтө жакшы нерсе да. Өтө жакшы. Азыр негизи иш болуп атат деген сезонбу, жакында болуп атат деген сезон болду азыр ошондо. Азыр средний. То есть иш болуп атат, процесс жүрүп атат, бирок по-любому ошондой эле болуп атат, сезондогудай эле болуп атат да өзү бияктыкы. Сезон учурунда элестетиңиздер күнүнө мына как минимум 35 миң чыгарса болот сезондо.
жакшы. Бул жакта микроволновкасы бар экен, туугандар көрүп атканыңыздардай. Мен оюмча үйдөн ашпаш деле жасап келип, бул жерден сатканга возможностьтар бар экен демекчимин да. Бир жаш үй бүлө алса, бир үй бүлө алып жана иштетсечи, сусундуктарды койсо, мисалы газированный сусундуктарды ичишет, бул жерде ойногондор тойбосбу, мына жанагы хот-догдор, сэндвич бар экен. Прашки жанагы алып келип сатса болот. Бул бардыгы ушул жердики. Өзүңүздөрдүкү да, эми? Бүт полный. Жакшы экен. Толугураак дагы чалып байланышып, жолугуп сүйлөшүп дагы жанагы боласыздар. Алмаштыруу жолдорун деле бир катар айтып кетсеңиз өзүңүз. Алмаштыруу жолдорун кандай кылабыз? Мага азыр айтып кеткендей эле акча керек деген эмесинен 1,5 мың коюп берсе, 1,5 шытыр санап берсе, калган акчасын күтүп алам. Какой-то определенный срогун берем. Обмен барчер дейт турган болсо, акчасын эзептейт, анан жетпей калган эмесин, машинанын эмеси менен чыгарсак болот. Желательно кыргыз номерде болсо жакшы болот эле. Кыргыз номерде машина менен бартер кылабыз, жетпей калган акчасы менен расчётун кылып, на встречага чыгабыз, жолдорун табабыз. Ошондой эми варианттары бар. Жакшы сатып алыңыздар. Ким алса дагы иштетсе мына адамдар келип иштеп аткан эле билет экен. Келип тан сүйлөшүп, жолугуп, көрүшүп, такташып аласыздар дегендей туугандар ушундай. Группалар менен таратпаңыздар, лайктан бирден баспаңыздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.